Үй бүлө чакан мамлекет. Кыргыздын Үй бүлө университети чоң ата, чоң эне, таята, тайэненин уңгусунан уланып, ата эненин тарбиясынан турмуштун улуу жолуна сапар алат. Учурда апа, чоң апа, тайэне болгон Кыздаркан Осмонова 22 жыл бала бакчада бөлүм башчы болуп эмгектенип, ошол эле учурда коомдук иштерге дагы активдүү катышкан айымдардын бири. Окууну бүтүп келгенимден кийин ушул эле өзүмдүн окуган мектепке чейинки мекемелерде билим алып ушул эле өзүмдүн кесибим эле сразу мектепке детсадка келдим да. Детсадта тарбиячы болуп келдим. Эсимден чыкпайт. Средний группага тарбиячы болуп келдим. Средний группага тарбиячы болуп 3 жыл ай иштедим. 3 жыл ай иштегенде ошол мезгилде бала бакчага аябай жакшы көңүл бурчу. Биз бул балдар бакчада эч нерсе болбойт, уктай берсин, анан тура берсин, курсагын тойгозуп кетиребиз деген жок болчу бизде. Эртең менен кабыл алгандан баштап кетиргенге чейин только план программанын негизинде. Любой кайсы мезгилде текшерүүчү барса, ошо программанын негизинде кетчү биздин ишибиз. 22 жыл иштеп койдум. Ошонун ичинде иштерибиз жаман болгон жок. Кудайга шүгүр, жакшы болду. Аябай аракетчил элем мен. Артымда ишенген адамым жок болчу. Өзүмдүн аракетим менен түндөп күндөп жүрүп, детсадтарды алдыга жылдырып, ошонун аркасынан өзүм дагы көп нерсени билдим. Өзүбүздү дагы тарбиялап, өзүбүз дагы көптү билип, ошонго жараша балдарды дагы жакшы тарбиялап, ошол мезгилдеги биз тарбиялаган балдар азырчы кандай жакшы кесипке ээ, кайсы жакшы кызматтардын биринде иштеп жүрүшөт. Сыймыктанабыз мен ошол тарбиялаган балдарымдын азыр кызматындачы. Кыздаркан апанын үйү кирип келген адамдын назарын өзүнө буруп, өзгөчө сулуулук, арулук тартуулап, адамдын маанайын көтөргөн бажырайган гүлдөрү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Гүлдөрдү чынын айтканымдачы мен балдарымдан дагы жакшы көрөм да. Балдарыма айтам, ай силерден мен гүлдөрүмү жакшы көрөмүн. Ошон үчүн мен жокто жакшылап карагыла, карабасаңар мен силерге капа болом. Ишо гүлдөр дагы капа болот силерге. Бул жерде көп гүлдөрдүн түрү. Мына розанын разноцветный ар түрдүсү бар. Мына күздүк гүл, мына фиолетовый. Мына эрте жаз, апрель дебесем да майдан баштап кар түшкөнгө чейин гүлдөй берет бул. Мыналар бардыгы. Тиякта желендерим бар. Мына жерде гүл дагы эрте жаздан ушул төкпөйт гүлүн. Гүлдөп тура берет бул гүлдөрчү. Мына хлопсы гүлдөр гана эртерээк төгөт. Эртең менен туруп басам, тияка бияка басам. Башым ооруп турган күнү бул жерден басып, эмени телефонду алып алам колума. Каалаган музыкамы, ырымы угуп, ыр угам, ырды жакшы көрөм. Ырды угуп бул жака басам, тияка басам, чалды чакырам. Ай чык бери кел, мен жаныма кел. Мен менен музыка уктап аны чакырам. Ошентип отуруп бул жерден эс алам. Белек мага бирөө гүл берсе, аябай жакшы сүйүнөм. Эми ошо куурап бүткөнчө сууга салып, мына үйдөгү гүлдөрүм жанына коюп алам да. Гүлдү жакшы көрөм. Анан өзүм дагы гүл бергенди жакшы көрөм. Мыналардан жакшы берем. Мыналардан букет кылып, кимдин день рождениясы болсо, кайсы подружкама дагы жакшылыктар болсо, ошого подаркама кошуп муну да ала барам. Бөлмө гүлдөрүнө да кызыксаңыз керек. Бөлмө гүлдөрүнө да кызыгам. Гүл дегенде эле ооруган жеримен сакайгандай болуп эле, ушулар кыйналса кыйналгандай болуп, өзүмчө эле мен иштесем, жумуш кылсам жумушум даяр кызым. Бирокчу мен мону 16-жылдан бери вообще берилип алып ушу гүлдөн чыккым келбейт. Бөлмө гүлдөрүмдү дагы аябай жакшы көрөмүн. Бардык идиштерин аппак кылсам, үстү жашыл болсо, асты ак болсо деп сүйүнүп, ар бирин бизден карап чыгам да. Келиндерим жардам берсе дагы аларга бир жерин бузуп кое тургандай өзүм артынан өзүм кайра суусун куюп, кайра өзүн чукуп, кайра эле ушинтип жүрө берем. Бир эле мен эле аябай жакшы көрөм десем, мага окшогон пожилой аялдар да бар да. Анан ошолор менен сүйлөшүп калабыз да, ай сөзсүз гүл алышыбыз керек. Кой бул көйнөк алып кийбей эле койдук биз. Могу гүлдү алып алайлы. Набат кант менен чайды ичпей эле коелу да, мына гүлдү алып алайлы деп эле тапканыбыздын баардыгын балдарыбыздан пенсиябыз болобу, эмнебиз болобу, чөнтөгүбүздүн баарын алабыз да, гүлдү алып келе беребиз да. Каарманыбыз өмүрлүк жолдошу менен 46 жылдан бери бирге түтүн булатып, 5 балага татыктуу тарбия берип, 2 кызын турмуш жолуна узатып, уулдарын үйлөнтүп, небере күтүп бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Балдарыман өзүмдү көрөм. Балдарым дагы аракетчил өзүм окшоп. Кандай жумуш болсо чарчадым дешпейт.
ушуну бүтөйүн дешет, ажы уктабай 2 саат уктап кайра туруп кетип иштешет балдарымчы. Так эле өзүмдөй болду. Балдарым, кыздарым жакшы иштеп атса да ошолордон ырахат алам. Азыр балдарымдын ичинен ырахат алам. Кудай, ушул бирөө ушунун иши жаман болбосо экен, мунуку да кетсе экен деп турам да. Азыр эми ушулардан ырахат алып, ушулардын жашаганынан ырахат алып, булардын балдары, кыздары иштеп атат, алардан ырахат алып, картайган сайын ошентип ырахатын издей береткенсин. Эми Кудай ушуларга ырахатын алдырганга ушу буларга күч кубат берсин. Биз эми ушулардын жакшылыгын тилеп отурганбыз, ошого Алла жеткирсин деп отурам кызым. Эне ата кандай гана улуу сөздөр, жашоонун маңызы. Ата энең болсо бул дүйнөдө бактылуусуң. Атам апам кол кармашып, кыйынчылыктарды бирге жеңип, жакшылыктарга бирге кубанып келе жатышат. Алардын акыл насааты менен атам экөөнүн көрсөтүп берген туура жолунда ийгиликтерге жетишип келебиз дейт каарманыбыздын кызы Айзирека Аматова. Апам биз үчүн биздин тобубуз, тирегибиз, атам апам. Булардын ар бир батасы бизди дайым көгөртөт. Ар дайым эрте менен саат 9-10 ортосунда чалып сурап турам, жаным деп эркелет деп. Апамдын жакшы мүнөздөрү, кээ бирки баягы катуулуктары мага өткөн да. Анан ушул кишинин, апамдын ушу эмгекчилигинен, кыйындыгынан бир эмесин да бизге өткөн үчүн биз да ушундай бир колдон келишинче кызматыбызды кылып, колдон келишинче өнүгүп келатабыз. Бул үчүн апама, атама чоң рахмат. Бизге ушундай акылдуу, ушундай илимдүү, бар жогунан төп келишкен апаны берген үчүн экөө биздин бактыбызга аман болсун. Бизди ушинтип чоңойтуп, ушунча эрежеге жеткизип, ушунча тарбиялаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Убагында катуу айткан сөздөрү ал убакта жаман көрчү элек, бирок анын баары жакшы жакка калып келеткен да. Себеби ар бир айткан сөздөрү, ар бир айткан бизге берген тарбиялары бул азыр биздин жашоом өтө керек болуп келди да.